Өнүгүү Прогресс саясий партиясы жазгы талаа жумуштарында дыйкандардын жерин төмөн баада айдап гана бербестен суу көйгөйүн да чечип берүүдө. Ош облусунун Өзгөн районунун эгин талааларын сугаруу көп жылдар бою жергиликтүү дыйкандарды түйшүккө салып келген. Анткени Сайыз убагында казылып кийинчерээк кароосуз калган ички арыктар акыр чекирге толуп, натыйжада жер иштетип эгинегүү бир топ татаалдашкан. Жетишинти эптеп сугарып аттык да. Bir жылда 1-2 жолу эми жакшы мына тазаланып калса, көбүрөөк сууну ичип дыйкандардын эгиндери мол болот. Өнүгүү партиясына чоң ийгилик каалайм. Тынч болсун, ушу элдин көйгөйлүү маселелерине чечип берип, акчалай соляркага жардам берип атат. Ушу партия өнүгө берсин, өсө берсин. Партия Өзгөн районунун Куршап жана Кызыл Октябрь айылындагы ички арыктарды кайрадан казып чыгуу үчүн 1 тонналык күйүүчү майга акчалай жардам көрсөттү. Саманбап техниканын жардамында арык казылса, 20 000 гектардан ашуун сууга жер суу менен камсыз болот. Муну менен өнүгүүчүлөр жөнөкөй элге гана эмес, райондогу суу пайдалануучулар бирикмесине да жардам беришти. Өзү бул 10 жылдан бери тазаланган эмес. Бул эч кандай каржылоо болбогонун себебинен ушу эң бир көйгөйлүү маселелердин бирини чечип берип атасыздар да. Өнүгүү партиясына ушундай демилге көтөрүп, биздин дыйкандарга жакыртылыктан чыгуу эмесине жакындан жардам бергениңер үчүн мен ыраазычылыгымды ушул 2200 мүчөсү бар биздин СПАнын. Ошонун атынан айтып кетүүгө уруксат этесиздер. 2 айыл өкмөттө жалпысынан 34 000 адам жашаса, алардын дээрлик бардыгы дыйканчылык менен алектенишет. Жазгы үрөөндү сээп бүтүп, бир аз күндөн кийин жер сугарууга бел байлаган эл үчүн суу көйгөйүн чечип берүүнү максат кылган аталган партиянын мүчөлөрү бул аймактагы бир топ ички арыктар тазаланаарын билдиришти. Азыр түздөн-түз 1200 метр жер азыркы жерде. Мындан тышкары Сары Колот айылында, Кызыл Колот айылында жер бар. Ал жер тазаланыш керек. Ал жерде да ушул 1 километрден ашык жер. Бирок булар эң маанилүү себеби көптөн бери тазаланбагандыгы үчүн элди көп көйгөй, элдин арасында көйгөй бар эле. Кудай кааласа биз азыр абдан кубанып, сүйүнүп отурабыз. Ишибиз жакшы жүрүшүп кетет. Түшүмдүн мол болушу ага көрүлгөн камкордуктан көз каранды. Ошондуктан жазгы талаа иштеринде сууну жетиштүү колдонуу карапайым элдин капчыгына пайда алып келери талашсыз. Аймактар канчалык күчтүү болсо, Кыргызстан ошончолук бекем болот деген ураандын астында иш алып барып келген Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү алдыда мындай иш-чаралар уланаарын билдиришет. Анткени айыл жергесиндеги дыйкандарга жардам берүү партиянын негизги максаттарынын бири.